Саламатсыздарбы, бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр. Бишкек шаарынан салам айтабыз. Улан 2 Кичи району. Биз кезектеги кардарыбыз менен сиздерди тааныштырабыз. Аты жөнү Роза Райымбекова, Мурас кооперативинен үй алган. Азыр үйүн тартып көргөзөбүз жана анын эмоциялары менен тең бөлүшөбүз. Анда кеттик, баштадык. Жана башында айттым эле, Роза эжеке, таанышып алыңыздар, саламатсызбы? Үйгүт болсун, үйүңүзгө мынакей келип калдык. Сиз менен сүйлөшүп аттык эле. Анан ушул үйдү качан кирдиңиз үйгө? Деги эле өзүңүз тандадыңызбы же биздин компания таап бердиби? Бул үйгө биз апрелдин аягында кирдик, майдын башы. Муну өзүм издеп таптым. Бир ай издедим го дейм. Бирок программа боюнча 50%, 3 вступительный взнос менен эметкем да. 45 күнүн ичинде келди. Эме үйдүн очередь. Ушул үйдү как раз чыгып калды. Эме болуп, насип болуп, ушуну алып калдык. Биздин компанияны ким аркылуу уктуңуз? Кандай жол менен келип калдыңыз? Анан кантип мындай келишим түзүп калдыңыз? Инстаграмдан көрүп эметтим. Биринчи Мурасты көрдүм, анан Ихсанга бардык, аяктан эметпей чута, анан кайра Мураска келдик. Анан 27 декабрда благотворительный эме болду. Ошондо ошол жерге барып, ошол жерден договор түзүп эме алгам. 50% 3 эме менен, вступительный взнос менен 3%. Ошол анан декабрдын аягында түздүк. Февралдын башында уже келип калды. Немесе 15-теринде келди го дейм. Ошол менен алып калдык. Кудай буйруп. Үйүңүз канча бөлмөлүү? Бир бөлмөлүк 46-8 квадратурасы. Кухнясы бар, туалет, кладовка. Ошол. Өзүңүз кыялдангандай? Өзүм кыялдангандай квартира болуп калды. Кудай шүгүр. Ким менен турасыз үйдө? 2 кызым бар. 2 кызым менен турам. Бирөө студент, 2 курс, бир кызым 8 классты бүтүп 9-га көчтү. Буга чейин өзүңүздүн үйүңүз бар беле, каякта турчуңуздар эле? Карабалтада үйүм бар болчу, эми тоже двухкомнатный квартира, бирок эме да. Анан бияктан да издеп, кыздарым биякта окугандыктан бияктан алайын деп чечкем да. Бияктан Кудай шүгүр чыгып калды. Ал үйдү саттыңызбы Карабалтадагы? Сатыкка койгонбуз, дагы сатылар экен. Буюрса сатылып калса, дагы эмелер бар да, пландар бар. Кеңейтели деген. Буюрса. Кеңейткенде да бизге кайрыласызбы буюрса? Ооба, силерге эле кайрылам буюрса, Мураска эле барам. Мен өзүм медсестрамын. Чуйский областной больницада, реанимацияда анестезистка болуп иштейм. Сиз 50+3 программасы менен алдым деп атасыз. Айына бөлүп төлөгөндө канча сомдон тийди? 11 миңден айланып калат. Айына 11 миңден айланып, 11 миңди төлөп атабыз. Сиз үчүн оор эмеспи, жеңил болуп атабы? Жок, эми азыр бизге эме кошулуп калды да. Айлык кошулган үчүн дагы кичине жеңилирээк болуп калды да. Азыркы учурда бир аз кооператив айланасында болуп аткан сөздөрдү угуп атсаңыз керек. Көз карашыңыз кандай? Эми аны туура чечим кабыл алыш керек го дейм ушу. Мен өзүм ушу көп эле эмелерге бардым, кооперативтерге, бирок ушу Мурас кичине эмерээк болду да, жакыныраак болду. Барып Мира деген эме бар экен, менеджер. Ошо менен сүйлөшүп эле ошол таанышып калып эле мындай ортодон эме болуп калды. Келишим түзүп эле эметип. Жакшы буюрса, эч кандай коркунуч жок, төлөп атабыз убагында. Мен да жумушта 1-2-3 ошо план эметип атышат, бияка эме квартира алып эметебиз деп. Мураска келишти алар деле. Ошол коркпой эле келип ала бериңиздер, очередке туруңуздар, буюрса аласыздар. Мен деле алдым, коркпой эле. Бисмилла деп. Ошол төлөп атабыз. Кирдик үйгө, буюрса жакшы. Ойдо Кудай. Коркпой эле кирип ала бериңиздер, очередке тура бериңиздер Мураска. Сиз дагы келишим түзгөндөн кийин эми ар кандай кептер айтылат, мисалы эл ичиндечи. Анан сизде да корккон болушуңуз керек. Ачыгын айткандачы, ар бир үйгө барган сайын ушундай да, эми күмөн саноолор болгон депчи, акчаны бергенден кийин. Көп эле акча да бизгечи, мисалы. Корктук бир четинен биринчи. Анан кийин уже жакындагандан кийин эме болуп, договор түзгөндөн кийин эле мындай эме көп деле корккон жокпуз. Ошол анан алып калдык.
Сизге чалгандан кийин кандай сезимдер болду? Очеретиңиз жетти, үй ал дегенде. Жетти, уже Роза эже үй издей бериңиз дегенде баягы неме болдук, аябай толкунданып, каяктан издейм, качан табам аны деп издеп жүрүп эле неметтик да. Анан буйруган ушул жалдан издедик, Арчебиш жактан издедик, Уландан, тарафтан издедик да. Чыгып калды буйруган, ушу Улан 2ден. Жакшы. Роза эже, дагы бир жолу сизди куттуктайбыз. Үй кут болсун дейбиз. Мынакей сонун жаркыраган жарык үйдө жашап атыптырсыздар. Үй ак жолтой болсун, буйруса дагы кеңейиңиздер. Эки кызыңыз бар экен, буйруса эми кеңейиш керек дегенде, анда кеңейгенде да бизге кайрылыңыз буюрса. Анан кыска нуска ушул эркин микрофон берели, ушу менен жыйынтыктайлы. Мен ушу Мурас кооперативине чоң рахмат айткым келет. Ушу Мурас аркылуу үй алып каным аябай кубанычтамын. Силер да коркпостон келип, эмеге жазылып, Мурас кооперативине кайрылгыла, не дейм, буйурса алып каласыңар. Чоң рахмат силерге. Ишиңерге ийгилик каалайм. Дагы өркүндөп өсө бергиле. Ошол. Сизге рахмат.